быйыл мамлекет тил мыйзамы кабылгандыгын 30 жылдыгын байрамдап жатабыз. Эми өтө мындай алганда кыргыз тили чыныгы мамлекет тили катары өз ордун тапты дегенден алыспыз. Тим эле мындай бир гүлдөп кетти дегенден алыспыз. Бирок ошого карабастан азыркы күндө элдин биринчи кезекте кыргыздардын өзүндө эне тилге кызыгуусу артып баратат да. Себеби билесиңер да баягы учурунда Байлда Сарногоев айткан баягы көбөйдү мама папалар, азайды ата апалар депчи. Ошондой учур болгон да. Бирок ошого карабастан азыр ушунчалык эне тилге болгон сүйүү, урматтоо көбөйүп баратат да. Мына мен азыр эле жолугушуудан келдим. Бүгүн эле бир 3-4 жерде жолугушууда болдум. Анан андай жолугуштар күнүгө 4-5тен мекеме уюмдарга, окуу жайларга барышка туура келип атат да. Мунун өзү демек 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү элдик майрамга айланып баратат. Эгерде Советтер Союзу кезинде биздин кыргыз тили улуттук тил болсо, албетте биздин тилибиз бүгүнкү күндө мамлекеттик тил ошондо. Демек биздин тилегибиз, максатыбыз Кыргызстанда жашаган бардык улуттар мамлекеттик кыргыз тилинде ошо сүйлөшүп, кыргыз тили ошол бардык улуттардын башын бириктирген ынтымактын, достуктун тили болсо дейбиз да. Тилегибиз ошол ошондо. Анан быйылкы жылы чет өлкөлөрдө дагы өзгөчө биздин мекендештерибиз сыртта жүргөн кыргыз тилине көңүл бөлүшүп, кыргыз тил майрамдарын өткөрүштү. Мен Германиядагы, Италиядагы, Франциядагы, Бельгиядагы, Туркиядагы мекендештермен жолугушуп, алардын өткөргөн иш-чараларына катышып келдим. Биздин жетекчилерибиздин чет өлкөгө барып орус тилиндеби, англис тилиндеби таза сүйлөй албагандыгы ал эч нерсе эмес. Эң башкысы ошол окуган доклады мазмундуу болсо, жеткиликтүү болсо, таасирдүү болсо болду. Анан жөн эле баягы басагыл эле анан мындай бир жаман сөздөрдү айткан туура эмес, алардын дарегинечи. Эми ал бир чети барганда кыргыз экени көрүнүп турсун. Мисалы үчүн Кавказ өлкөлөрүндөгүлөр, Прибалтикадагылар дайым буга чейин орус тилинде акцент менен сүйлөп келишкен. Ошондуктан бул кадимки көрүнүш. Бирок ошого карабастан албетте баягы чет өлкөгө барганда биздин ошол азыр түз эле кыргызчадан англисчеге, англисчеден кыргызчага, же болбосо кытайчадан кыргызчага, кыргызчадан кытайчага отурган, бардык тилип отурган ошол жаштарыбыз бар. Билимдүү жаштар аябай көп. Бул маселе болбош керек. Ошондуктан президентибиз мынакей азыр өткөндө Германияга барып келди. Ал жерде Германиянын жетекчилиги менен сүйлөшкөндө, мамлекет кыргыз тилинде сүйлөшкөн аябай элге жакшы таасир этип атат да, ушунчалык кубандырып атат, сүйүндүрүп атат. Ал эмес чет өлкөдөгү келген делегацияларды кабыл алганда дагы мамлекеттик кыргыз тилинде эне тилибизде баарлашканы аябай бизди кубандырат. Ошондуктан мен бул жерде эч жаман эч нерсени көрбөйм, эгерде таза сүйлөй албаса. Анан бирок ошого карабастан негизи кыргыз эли башка тилди аябай батып үйрөнөбүз. Мен чет өлкөлөргө чыгып жүрөм, ушунча сопсон эне тилинде эле эмес, ошол чет тилинде булбулдай сайраган ошол мекендештерибизди көрүп жүрөбүз да. Кептин бардыгы бүгүнкү күндө ошол эне тилибизди эркин сүйлөй албагандыгыбыз болуп атат. Кыргыздын тилин канчалык жакшы сүйлөсөң, ошончолук мыкты тил, канчалык начар сүйлөсөң, ошончолук жаман тил деп коет. Биз эне тилибизди ошол кыргыз тилинде сүйлөгөндө башка улуттар кызыга тургандай, суктана тургандай сүйлөшүбүз керек да. Ошондо кыргыз тили чыныгы мамлекет тил болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы баягы басмалар башка тилге жыйындарда сүйлөнбөсө, аймагында жашаган эл аз-аздап үйрөнбөсө, көчө тилдин деңгээлинен көтөрүлбөт тилибиз, тил өспөсө, кайдан өсөт дилибиз деп акын Эсенгүл Ибраев айткандай, башка улуттар Кыргызстандагы мамлекеттик кыргыз тилин билиш керек. Ал үчүн биринчи кезекте биз өзүбүз кыргыздар эне тилибизди урматташыбыз керек, мыкты сүйлөшүбүз керек. Эгер биз эне тилибизде укулуктуу, жагымдуу, көркөмдүү, таасирдүү сүйлөсөк, башка улуттардагы кыргыз тилин урматташат, сыйлашат. Кылым сүрсүн кыргыз тили, кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыры бутактарын жаш арчадай бүрдөсүн. Иш кананы кенени ээлеп, иш кагазда сайрасын, көчөлөрдө эркин басып, көрнөктөрдө жайнасын, бакчалардан байралып, окуу жайда окулсун,
tooluktadan öz tilinde toktondor tokulsun, telegraf telefondur süylep tursun kırgızça, ata jurttun ene tili arlasın turmuşka, jeldiregen jelegindey kırgızdın jetsin kolu asmandağı jıldızga.